достор, көрүүчүлөр, туугандар, Европадан ысык салам. Мен Европага жүк ташуучу унаанын айдоочусу болуп келдим. Буюрса иш тууралуу Европада жүргөнүмдү видеолорго чыгарып YouTubeга киргизейин деп чечтим. Сиздерден болсо лайк жана катталуу күтөм. Сөзсүз балким кеңештериңиз болсо комментарийге жазыңыздар, жана суроолоруңуз болсо дагы комментарийге жазып коюңуз. Мен окуп жооп бергенге аракет кылам. Балким кимдир бирөөнө кызык болуш керек деп ойлойм. Европада жүргөн кыргыздар кантип иштеп жүргөнүн көрүп аласыздар. Так, азыр Германияда Киль деген шаарда Кильден прицепка кылдык. Францияга кетчи прицепти алып, азыр Кильден чыгып атабыз. Киль деген портовый город. Литвадан келген прицептер ушу Кильден алып кетебиз да. Через 700 метров держитесь левее. Азыр Франциянын көздөй чыктык, Кудай буйрса.
достар, бүгін 22 январь. Buradan gelip тоқтап geçe 24 pauza oldu. Германияда парковкада тұрам азыр. Францияны көздөй сапар алам буйрса. Geçki saat 5. Bursa Fransa'ya girdik. Marseille gözдөй дағы 780 kilometre kaldı. Bugün тоқтойбуз. Ертең воскресенье Франция боюнча көп мамлекеттер боюнча запрет. Европанын көп мамлекеттеринде. Бүгүн саат 10-дон баштап ертең кечки саат 10-га чейин запрет болот. Запреттен кийин буйрса чыгабыз.
башка прицеп алдык, алмаштырдык паркингденчи. Эми Германияны көздөй. Bir жуманын ичинде уже 4-cü pritsep. Кээде ушундай болуп калат. Менеджерлер ичине адаштырып же жетишпей же бирдеке болгондо ушундай болуп алмаштырышат да. Кээде болуп калат, кээде bir pritsep менен bir айда bir алмаштырып bir pritsep менен bir ай жүрө бересиң да. Мангеч менин каналымдын көрүүчүлөрү, видеону аягына чейин көрүп бүткөнүңүзгө чоң рахмат. Эми бара-бара сиздин колдооңуздар менен мындан ары жакшы тартканга аракет кылам болушунча. Бул көргөн видео bir жума тартылды. Bir жума эмес, где-то bir 10 күндөй тартылды да. Менин 10 күн иштеген кыска бөлүмдөр менен тарттым. Ар кайсы жерге рейс болду, кээ бир жерлерде тарта албай калдым. Тилекке каршы жетишпей калган жерлерден тарта албай калдым. Түнкүсүндө айдаган учурларда көп тарта албай калдым. Буюрса мындан ары видеолорду жакшы тартканга аракет кылам, жакшы контент жаратканга аракет кылам. Ошондуктан колдоо көрсөтүп турсаңыз, ал үчүн комментарийге сунуш жазып туруңуздар. Нени тартыш керек, кандай тартыш керек, балким түшүнбөгөн жерлер болсо, ошол суроолорду комментарийден жазсаңыздар болот. Мен сөзсүз түрдө көрүп, окуп, жооп бергенге аракет кылам өзүм билгеним боюнча. Тахограф боюнча, маршруттар боюнча, парковкалар боюнча, жумуштун кандай алып кетүү боюнча. Мындан ары дагы видеолор көп болуп турат. Эң башкысы подписка кылганды унутпаңыздар. Колокольчик басып, подписка кылып, комментарийге жазып коюп туруңуздар. Анан бир нюанс бар да. Орусча комментарий кылып, орусча түшүндүрүп айтып берсем кандай дейсиздер, ошондо комментарийге жазып коюңуздарчы. Сиздин оюңуздарды билгим келет, уккум келет. Анда эмесе кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Көргөнүңүздөргө дагы бир чоң рахмат. Мындан ары дагы жакшы видео тартканга аракет кылам.